саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Бүгүнкү сабакта биз көп көңүлүбүздү ийкемдүүлүк көнүгүүсүнө кун коелу, жанакы медитация көнүгүүсүн кантип кылууну ошону сизге биз бүгүн көрсөтөлү. Бүгүн болсо сизге азыр малдаксоңго отурабыз. Эгерде эметсе жылуу бөлмөгө кириңиздер, астыңызга жакшы төшөк болсо төшөк коесуз, малдаксоңго отурасыз, башыңызды түз коесуз, көзүңүздү жумасыз. Дем алганда көбүнчө кунт койгондо дем алууга, дем кылганда сиз болсо ичиңиз ачылат, демиңизди чыгарганда ичиңиз жабылат. Ошончо ушул көнүгүүнү айтканда прямое дыхание деп аталат. Ачык дем алуу деп түшүнсөңүздөр дагы болот. Бул көнүгүүнү жасап атканда түз отуруңуз. Ушул көнүгүүнү 3 же 5 мүнөт жасасаңыздар болот. Ушул көнүгүүнү жасаганда ар кандай оюңуздар бир калыпка келет. Анан жумушка чыгып баратсаңыз, өзүңүздү даярданып алып чыгасыз. Жетиштүү, жакшы. Эми ийкемдүүлүк көнүгүүсүнө өтөлү. Биринчиси олуя бутун кучактайт. Ошол көнүгүүнү эми отуруп жасайбыз. Отурабыз, бутубузду астыга сунабыз. Болушунча тизебизди түз кармайбыз, жана астыга ийилебиз. Ар бир көнүгүүнү жасап атканда шашпай бир мүнөткө чейин жеткизсеңиздер болот. Эгерде оорураак болсо 20 секундтан кем эмес жасасаңыз болот. Эмки көнүгүүсү ажыдаар эс алат. Тизебизди бүгөбүз. Бул көнүгүү аябай омурткага жакшы да. Бул көнүгүүнү жасап атканда ошондой эле 1 мүнөт, 2 мүнөт жасасаңыз аябай жакшы болот. Кан жүгүртмөсү дагы жакшы болот, дем алганыңыз дагы жакшы болот. Эң башкысы ошо омурткага эң сонун көнүгүү да. Жетиштүү. Эмки көнүгүүбүз бул соко көнүгүүсү. Эгерде оор болсо, ошо сиз көрсөткөндөй эле белиңизди ушинтип кармап алсаңыз болот. Тизеңизди чоң кармайбыз. Аракет кылабыз, бул буттун учубуз менен жеткендей да, полго жетебиз же төшөккө жетебиз. Всё, жакшы, жетиштүү. Бул көнүгүүлөр аябай жай, жанакы жөнөкөй болгону менен бул көнүгүүнү күнүгө жасасаңыздар, өзүңүздүн денеңиз чыңдайт дагы, көңүлүңүз ачылат, жана кан жүгүртмөсү дагы жакшы болот, жанакы денеңиз сак болот. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак болуңуздар, саламатта калыңыздар.